Саламатсыздар бардактуу Соло медиа порталынын катталуучулары, Москвадан сүйлөйбүз долбоорунда Москвадагы бир жумалык жаңылыктар менен тааныштырмакчыбыз. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Санкт-Петербург шаарына болгон иш сапары аяктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Анда өлкө лидерлери коронавирустук пандемияга биргелешип каршы күрөшүү боюнча актуалдуу маселелерди талкуулап, бул көйгөйдөн чыгуунун натыйжалуу жолдору боюнча эксперттердин пикирин угуп, талкуу өткөрүштү деп айтылат маалыматта. Саммитке Беларусь президенти Александр Лукашенко, Азербайджандын президенти Ильхам Алиев, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев, Россиянын президенти Владимир Путин, Түркменстандын президенти Гурбаналы Бердумухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышкан. Иш сапар жыйынтыкталып, Садыр Жапаров 29 декабрда Бишкек шаарына кайтып келди. Жаңы жылдан тарта мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттары Россиядан чыгарылышы мүмкүн. Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттары 1 январдан тарта өлкөдөн чыгарылып, аларга иш бергендер да айыпка жыгылышы мүмкүн. Бул тууралуу Россиянын ички иштер министрлигинин сайтында кабарланды. Анда айтылгандай, президент тарабынан эмгек мигранттары үчүн кабыл алынган убактылуу чаралардын мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрында аяктайт. 2020 жылдын мартынан бери 7 миллиондон ашык чет элдик уруксат алган. Алардын 1,5 миллиону Россиянын аймагында жүрүү үчүн каттоодон өткөн. Ошондой эле иштөө үчүн уруксат кагазы жок чет өлкөлүк жарандар 31 декабрга чейин ички иштер органдарына кайрылышы керектиги жазылган. Ал эми чет элдиктердин жумушка алган иш берүүчүлөр дагы укук коргоо органдарына 3 күндөн кечикпей маалымат берүүгө тийиш. Мыйзамсыз иштегендер үчүн айыппулдун суммасы 5000 рубльга чейин жогорулашы мүмкүн. Кийинки жылдан тарта аларга карата Россиядан чыгаруу жана кайра кирүүгө тыюу салуу чаралары көрүлөрү айтылды. Чет өлкөлүк жарандарды мыйзамсыз жумушка алган иш берүүчүлөргө 800 000 рубльге чейин айыппул салынышы мүмкүн деп жазылат маалыматта. Орусиянын жогорку соту адам укуктарын коргогон Мемориал уюмун жабуу тууралуу чечим чыгарды. Мындай маалымат уюмдун Твиттердеги баракчасына жарыяланды. 28 декабрда башкы прокуратуранын чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизилген уюмду жоюу арызы каралган. Мамлекеттик айыптоо Мемориал агенттер тууралуу мыйзамды бир нече жолу бузган. Атап айтканда, материалдарына тиешелүү маркерлөө койгон эмес. Өлкө конституциясында көлөкө түшүргөн деп эсептейт. Укук коргоочулар саясий репрессияларды изилдөө, адам укуктарын коргоо менен алектенген уюмду жоюуга мыйзамдуу негиз жоктугун айтып, башкы прокуратуранын арызын саясий чечим катары сыпаттап жатышат. Орусиялык жана чет өлкөлүк жүздөгөн маданият ишмерлери, Нобель сыйлыгынын лауреаттары, журналисттер президент Владимир Путинге кайрылып, уюмду куугунтуктоону токтотууга үндөшкөн. Сот жараяны өткөн имараттын жанында ондогон киши уюмду колдоп чогулду. 1980 жылдардын аягында түзүлгөн укук коргоочу уюм чет өлкөлүк агенттер тизмесине 2014 жылы киргизилген. Москвадан сүйлөйбүз долбоорунун бул жолку каарманы Капаров Баян өзүнүн Москвадагы жашоосу жана иши тууралуу айтып бермекчи. Аты жөнүм Капаров Баян. Ошол Аксай районунан болом. 2,5 жыл болуп калды уже Москвага келгениме. Биякта иштейм. Буга чейин магазиндерде иштедим. Азыр жеткирүү кызматында доставкада иштейм. Курьер болуп. Анан ошо мисалы чет өлкөдө жүргөндө бардык эле жаңы барганда көпчүлүк эле адамдар кыйналат да, негизи элден алыс чыккандачы. Анан азыркы биздин мигранттарда Орусияда жүргөндө кандай кыйынчылыктары бар? Жаңы келген адамдарга эң эле биринчи кыйынчылык бул документ тарабынан болот, документ жагынан. Көбү деген жаңы келет, анан ал документ жасайт экен, бул өтүрүп берет экен учурлары болот. Аны мен тааныштарыман деле көп кездештирдим. Өзүмдүн башыман деле өткөрдүм. Жаңы келгенде мен деле ар кимге жасатып алгам, анан акырында эч кимге ишенбей өзүм барып арын бүтүргөм. Ошол сыяктуу учурлар көп кездешет алганган өзгөчө жаңы келгендер үчүн. Анан негизи эле биякта ошол документ даяр болгонго чейин эмеге чыгышат, подработкаларга, ар кандай күнүмдүк төлөнүүчү жумуштарга. Ошол учурда көбүнчө алданып калышат, ал деген баягы официалдуу эмес жумуш болгон үчүн. Сиз ошондо азыр жеткирүү кызматында, сиз да бирөөнүн кол астында иштейсиз, Биз деген чоң компаниянын эмесинде.
чоң компанияда. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, ошол компания тууралуу, өзүңүздөрдүн ишиңиздер тууралуу. Биздин компания Сбермаркет деп аталат. Бул деген негизи Сбербанк деп уксаңар керек. Бул деген аябай бир чоң эме компания, холдинг. Анан ошонун ичинде ошол Сбермаркет деген продукты, товарларды, күнүмдүк продуктларды жеткирүү кызматы бар атайын. Ошол жагында атайын бир определенный магазиндер болот. Ошолордон товарларды чогултабыз, жеткиребиз. Биздин кызмат ошол. Чогултуп жеткирип беребиз. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда ар бир үчүнчү үйдөн эле бир Орусияга иштеп кеткен адамдар бар да, эгер жаңылышпасакчы. Анан кандай ойлойсуз? Экинчи деле болуп калды окшойт. Экинчи деле болуп калды окшойт. Анан Россиядан тапкан акчаны, каражатты биздин мекенден деле тапса болобу? Кандай ойлойсуз ошону? Ал адамдын өзүнүн көз карандыгы дейм. Мисалы, тапкандар деле бар, тапкандар толуп атат Кыргызстандан эле. Биякта бирок мен айтат элем, жеке менин көз карашымда бул жакта мүмкүнчүлүк көбүрөөк болгону. Кандай артыкчылыктары бар деп ойлойсуз? Артыкчылыктар ошо, эң эле артыкчылыгы бул айлык маянасы жогору. Албетте Кыргызстандагыдай артыкчылык жок. Мисалы, бул жакта эң негизгиси эле ошол айлык маянасы жогору болбосо, анан башка шарттары бирдей эле болуш керек. Анда ошо өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, мекенге келүү пландар барбы, негизи эле, же биротоло ошо Орусияда калам деген ойлоруңузбу? Биротоло дегенден алыспын, аны Кудай айырылсын. Мекенге келүү дегенде менин жазында барып кетем деген оюм бар, бирок барып биротоло калам деген азырынча оюм жок. Демек, жакын арада, жакынкы алдыңкы 5 жылда мен билбейм, мындай Кыргызстандан жашап атканымды көрө элекмин. Биякта мигрант болуп жүрө берем деген эмес, балким башка дагы чет мамлекеттерге кетсеме деп жазында пландап атам көрсө. Ал эми мындай да сөз айтып калышат го, чет өлкөдө жашап жүргөндөр көнүп калышат, Кыргызстанга келгиси келбейт деп, Кыргызстанда жашагысы келбейт деп. Ошол нерсе мындай чындыкка дал келеби? Чындыкка 100% эмес, 70% дал келиши мүмкүн. Анткени азыр эми баарыбызга эле эң негизги каражат бул акча болот атпайбы? Материалдык. Анан ал акчаны бул жактан тапса оңой. Жана бияктын эмесине дагы мындай кандай кыргызча зона комфортага үйрөнүп калышат бул жактан. Ошол нерседен гана чыга албай, анан кете албай жүргөндөр бар. Андан сырткары бул жакка келип, мисалы, толтура проблемаларга кабылып кете албай жүргөндөр бар. Мигранттардын баары эле мындай чындап ал жакка үйрөнүп калып, анан кете албай жүрөт дегенден мен алыспын. Андан кийин дагы бир кийинки суроом. Бул азыр чет өлкөдө иштеп, ошо чет өлкөдө эмгектенип жүрөсүздөр. Анан мисалы, кийин пенсия курагына жеткенде ошол учурда кандай болот? Мисалы, Кыргызстанга келип пенсияга чыга аласыздарбы, же ал жактан пенсияга чыкса болобу? Бул жакта деген жогоруда айткандай официалдуу жумушка кире турган болсо, эгер адам мейли мигрант болсун, өзгөчө ошол ЭАЭС өлкөлөрүнүн жарандары пенсияга кире турган, то есть жумушка кире турган болсо, кадимкидей эле эмгек келишими түзүлөт, трудовой договор берип, трудовой книжка ачылат. Эмгек китепчеси ачылып, анан ошонун негизинде төлөнөт пенсия. Сизге эркин микрофон берели, мүмкүн элге сагынычыңыз бар, саламдарыңыз бар, айтып алсаңыз болот. Азыр технологиянын заманы болгондуктан Кыргызстандагы баары менен эле сүйлөшүп турабыз, бирок ошентсе да бардык кыргызстандыктарга салам. Ушул келаткан жаңы жыл 2022 жыл жакшылыктардын жылы болсун, мамлекет үчүн өзгөчө бир өнүгүүнүн, алдыга жылуунун жылы болсун. Бардык кыргызстандыктар ден соолукта болсун, оорубасын эч ким. Айтканыңыз келсин. Менин үйдөгүлөргө да салам. Рахмат чоң. Сиздердин да ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Саламатта туруңуздар.